Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто президентке талапкер Каныбек Иманалиев. Бүгүн биз Каныбек Иманалиевди Назар Ньюс маалымат агенттигинин Чеч ТВ студиясына чакырдык. Каныбек Иманалиевдин кыргыздын каада салттарына, үрп адаттарына, улуттук идеологиясына кандай көз карашты экенин биргеликте көрсөтүп алалы. Саламатсызбы? Арыбаңыз. Каныбек агай, акыркы учурларда саясат менен болуп кетели, кыргыздын үрп каада салттын, улуттук идеологиясы унутулуп баратат. Алгачкы суроону биз кыргыздан эмне үчүн генийлер чыкпайт деген суроону. Дүйнөдө ушундай бир түшүнүк бар. 18-кылым Голландиянын, 19-кылым Англиянын, 20-кылым СССР менен Американын, 11-кылым, 21-кылымдагы Американын доору деген. Ошондой эле калыптанып калган түшүнүк бар. Дүйнөнү өзгөрткөн улуу генийлер бул сөз жок. Еврейден, англистерден, Кытайдан, Япондон, Орустан, испандардан, немистен, көбүнчө Европа элдеринен, анан протестанттардан чыгат. Менин терең баамымда кыргыз эли дүйнөгө 5 генийди берди. Гений деген бул кемеңгер. Дүйнөлүк өндүрүштү, дүйнөлүк илимди, дүйнөлүк маданиятты, дүйнөлүк акыл эсти өнүктүргөн. Мунун айныгыс күбөсү биринчи эми Манас. Манас эпосу, ага теңдешсиз эпос катары. Ким Манасты жаратса, ал гений. Муну эч ким тараша албайт. Экинки Чыңгыз Айтматов которулган китептердин саны боюнча дүйнөдө Шекспирден кийинки экинчи орунду турат. Ал гений болгондо ким гений? Болгону Шекспир англисче жазып, ал ошол замат дүйнөгө тааныйт. Айтматовдуку орусчага, орусчадан англисчеге которулуп, кичине кечирээк таанылат. Дагы 3 гений бар. Ал мен аты ким экенин билбейм, бирок ал кыргыз болгон. Ал ким боз үйдү ойлоп тапса, ошо да гений. Боз үй өзүнүн турган турушу, жаратылышка ылайыктуусу, көтөрүп таңып көчүп жүргөн ыңгайлоосу, адамдын үй бүлөнүн жашоосуна түзүлгөн шарты, шамалга, жаганга, суукка, күнгө, карга деп койчу баарына туруштук бере алган жагынан 2000 жылдан бери жашап келатат. Боз үйдү эч ким реформа кыла алган жок. Боз үйдү жараткан кыргыз гений. Төртүнчү бул комуз. Комуз кээде скрипке бере албаган, кээде пианино бере албаган, укмуштай музыканын касиетин бере алат. Комуз бул кыргыздын кошогу, кыргыздын санжырасы, комуз бул кыргыздын гимни, кыргыздын ыры, кыргыздын драматургиясы, кыргыздын тарыхы, кыргыздын үнү, кыргыздын ыйы, муңу, кошогу, гимни, ыры, туусу. Бешинчи кемеңгер. Менимче кыргыздын ай, күн календарын жаратса, мына ошол гений. Себеби дүйнөдө таанылган 4 гана календар бар. Еврейлердин календары, чыгыш календары, Григориан календары, анан Кытайдын календары. Кытай жазмаларында айтып атат: биз календарды, жыл санакты кыргыздардан алганбыз деп. Ошон үчүн 1-2 жеринен башкасы бүт окшош. Ошо доордо кыргыздар күн санап, жума санап, ай санап, мезгил санап, жыл санап күн көрүшкөн. Себеби кыргыздын бүт турмушу эри шаркка, табиятка байланышкан. Дүйнөдө кыргыздарда гана бар айдын аталышы кийиктин, бугунун, эликтин аталышы менен. Себеби ошол айда ууга чыкпаш керек, ошону атташың керек. Бул не деген философия? Бүгүн айтып атабыз, экологиялык катастрофа, дүйнөдө мөңгү эрип, океан көбөйүп, глобалдык жылуу болуп атат деп, дүйнө өзгөрүп атат деп. А кыргыздар муну 1000 жыл мурун түшүнгөн. Табияттан аз алып көп беришиң керек. Табияттан бир жыгач сындырсаң, бир көчөт отурушуң керек. Табияттан бир кийик атсаң, эртең анын баласын атпашың керек. Мына ошол табият менен жуурулушуп, эри шаркка жашаган мыйзамды, экологиялык кодексти мындан 1000 жыл илгери кыргыздар жараткан. Анын эң айкын үлгүсү бул айкүн календары. Каныбек агай, деги эле ошол биз кыргыз эли кимбиз? Ошо түрк элдеринен эмнебиз менен айырмаланабыз? Ушуну мен дайым ойлонуп келет. Чын эле баары эле түрк тилдүүбүз дейт. Баары эле көчмөнбүз дейт. Ошон үчүн
Кыргызды айырмалап турган бир 5 сапат бар да. Биринчи, түрк тилдүү элдерден кыргыз элинин эң байыркысы. Түрк деген сөз кыргыз деген сөздөн 5 кылым күчүү. Кийин кездешет. Экинчи, түрк тилдүү элдерден кыргыз эли эң билимдүүлүгү менен армайланган. Себеби мындан 1300 жыл илгери пайда болгон жазма, ал доордо жазмасы бар дүйнөдө 20-30 эле эл болгон. Орхон, Енисей жазмалары бул кыргыз жазмалары. Ошонун башында 3 түрк эли турган. Байыркы уйгурлар, байыркы көк түрктөр, кыргыздар. Мына ошолордун ичинен бүгүн мамлекет бар, кыргыз гана калды. Бул экинчи айырмачылыгы. Үчүнчү айырмачылыгы, кыргыздар ошо доордо 7-8 кылымда, 9 кылымда ушул Азия чөлкөмүндө империя курган. Бул Тибет мамлекети болгон, кийин Хан империясы болгон, Тургеш мамлекети, түрк мамлекети болгон, уйгур кагандыгы болгон, анан кыргыз кагандыгы болгон. Башкача айтканда, кыргыз эли көчмөн элдердин ичинен империя кылган 3-4 эле улут болсо, бирөө монголдор байыр, бирөөсү уйгурлар, бирөөсү кыргыздар, бирөөсү түрктөр болгон. Демек биз дүйнөдө империя жараткан элбиз. Демек биз мамлекет кура турган элбиз. Мына ошол кудуретти бүгүнкү доорго пайдаланышыбыз керек. Төртүнчү айырмачылыгы көчмөндөрдөн, кыргыз эли гана көчмөн элдерден. Бала төрөлгөндөн көзү өткөнгө чейин сөз менен коштойт. Бала төрөлгөндө ыр менен сүйүнчүлөйт. Ыр менен бешигир ырдайт. Бала чоңоюп тай минип ат кайтарганда, жылкы кайтарганда жылкычын ырдайт. Анан кийин эгин сепкенде оп майда деп эгин ырдайт. Бой тартканда сүйүр ырдайт. Балалуу неберелүү болгондо чоң эне бешигин ырдайт. Анан кыргыз баласы бу дүйнөдөн ичер суусу бүтүп, тиги дүйнөгө кетет, кошок менен, ыр менен коштойт. Ыр менен узатат. Кыргыздын өмүрү сөз менен башталып, сөз менен бүтөт. Биз айтып атпайбызбы, Библияда ошентет деп. Баарынан мурда сөз болгон деп. Муну кыргыз баласы илгери эле түшүнгөн. Эң чоң күч бул сөздүн күчү экенин. Эң чоң эстелик бул сөздүн эстелиги экенин. Эң соңку айырмасы, көчмөн элдерден кыргыздар тез интеграция болот. Ошол доордо кыргыздар Тибет, Фарсы, Кытай, Араб өлкөлөрү менен кат жазышып, ошондой эле дипломатиялык мамиле түзө алган. Мына ошол 5-чи өзгөчөлүктү биз бүгүнкү доор пайдаланышыбыз керек. Бүгүнкү доор IT технологиянын, инженериянын, гендик инженериянын, биомедицинанын, физиканын заманы болуп атканда, көчмөндүктү, себеби көчмөн жайлоого барганда 3-4 айда көчүп жүргөндө, жаңы токойго, жаңы тоого, мөңгүгө канча тез ыңгайлаша алса, биздин каныбызда мобилдүүлүк бар, чапчаңдык, шамдагайлык бар. Мына бүгүнкү доордо эгерде мындан 20 жыл мурун дүйнөдөгү эң мыкты миллиардердин 5-өө нефти магнат болсо, 20 жылда доор ушунча өзгөрдү. Азыр дүйнөдөгү мыкты 10 миллиардердин 7-өө мени миллиардери, IT технологиянын миллиардери, Цукерберг, тиги Джек Ма, Илон Маск ошолор да. Демек биз бүгүн ошол ушуга чейин келген нарк, каада салт, сый урматтын баарын сактап, ошол жаңы доорун жешкендигин өзүбүзгө сиңире алсак, ошо менен мамлекетти башкара алсак, ошол ар бир кыргыз бул стартап болуш керек. Ар бир кыргыз бул мобилдик телефондун ээси, мобилдик программанын ээси болуш керек. Ар бир кыргыз айылында бирден программист болуш керек. Биз ошондо Кыргызстандын өлкөсү стартаптын өлкөсү болот. Мунун эң жөнөкөй далили, мына көлдөн кеткен 32 жаштагы бала Америкага барып, банк программасын иштеп чыгып өзүнчө $300 миллион капитал тапты. Бул Кыргызстандын бюджетинин 8ден 1. Бир адам. Демек ошондой 8 адам болсо Кыргызстан багып коет. Биздин бүгүн ошол улуу манастын, көчмөн элдин, байыркы кыргыздын духу ойгонуп, биз жаңы заманда
жана 7000 улут атаандашып атпайбы, ат чабышка киргендей. Ошол атаандаштар чаңында калбай алдысында жүрүшүбүз керек. Анын үчүн англис тили, IT технология, заманбап технологияны ар бир кыргыз үйрөнүш керек. Биз комуз четкенди кандай билсек, биз тиги илгерки заманда ар бир айылда бирден сайма сайган эже болот. Бирден кийиз, ала кийиз тапкан эне болот. Ошол сыяктуу эле ар бир кыргыздын айылында бирден программист болуш керек. Ошондо биз ортодо жоготкон 20-30 жылды кууп жете алабыз. Ошо биздин чоң күч. Кыргыз элинин улуттук идеологиясынын урап калышынан кимдир күнөөлүү? Калың элден кадырын билбей жатабызбы? Же биз ушул элибиздин улуттук урп каада салтын унутуп бара жатканда бизге пайда алып келеби же зыян алып келеби? Бул ойлонто турган суроо, үстүртөн жооп бериш кыйын. Жоголуп баратат дегенизге кошулам, себеби сиз экөөбүз ата энебизге караганда азыраак билебиз. Бизден кийинки муун бизден да азыраак билет да. Ошентип казынабыз төмөндөп баратат да. Күнөөлүү дегенде совет мамлекетинде албетте идеология болду, билимде, агартууда, саламат сактоодо көп нерсеге жетиштик. Укуктанууда дейлик. Бирок көп нерселер унутулуп да калды да. Аларды кайра жандандыруу боюнча бир да күч жок. Өзү мамлекет дебиз, мамлекет байкуштун көп маселеси бар. Мамлекеттин мойнунда жетим балдар, жесирени багыш керек, пенсионерди багыш керек, оорукчанды багыш керек баарына. Бюджетибиз кичинекей. Бизде мамлекеттик институт алсыз. Муну сөз үчүн карасаңыз, Кыргызстанда адам укугун коргой турган 4000дей НПО бар. Кыргыз тилин коргой турган бир эле өкмөттүк эмес уюмдар бар, Райымжан Курманов байке. Сиз айткандай, улутту, салттуулукту, нарттуулукту, улуттук идеяларды жүргүзүү бул граждандык коомдун милдети. Еврей мамлекети 300 жыл болгон эмес. Бирок тили, еврей деген өзүнүн улуттук өзгөчөлүгү, анан кийин дини жоголгон эмес. Себеби равин алардын молдосу. Бир эле учурда 3 нерсени алып барган. Динин таркаткан, тилин окуткан, анан салтын окуткан да. Бизде мектеп билим берет, муфтият дини, хадис дини билим берет. Бирок улутту билимин берген уюм, адам, мектеп жок болот. Кеп ошондо. Мен ойлойм, биринчи жанагындай ушу улуттук иденттүүлүктү сактай турган граждандык коом болуш керек. Анын кээ бир элементтери улуттук педагогикага кириш керек. Анан ошонун улуттук лидерлери болуш керек. Ошону таңуулай турган. Кыргыздын азыр мисалы үчүн чапан деген кийимдер тигилип атат, Европага кетип атат. Салбурун кыймылар, улуттук бүркүт, салбурун кыйымдарын. Улуттук оюндар бар, көкбөрү. Улуттук тамак аш бар. Комузчулардын бизде уюму бар, манасчылардын уюму бар, айтыштын уюму бар. Мен келечекте ошонун баарын чогултуп, бир уюм кылып, алдыга жылсакпы, улуттук идеологиянын программасын кабыл алсакпы деген ой, күч, сезим бар. Каник мырза, сиз саясатчы катары кыргыз элине таанымалсыз да, бирок сиз үйдө кандай атасыз? Ошол үйдө кыргыздын үрп каада салттарын сактайсызбы? Мен ошондой карапайым мугалим үйлөсүндө өскөндүктөн, ошол ата энемен эмнени алсам, ошону бала бакырама бергенге аракет кылам. Анан биз өткөндө бир топ менен ошол кыргыздын 7 озипасы дегенди алып чыктык. Анан ал азыр алып чыгаарда мен ойлодум да, ошол мен өзүмдө барбы, өзүм ошону аткардымбы деп. Биринчиси, ар бир кыргыздын үйүндө комуз илинип туруш керек. Биздикинде бар. Экинчи, сөз жок, калпак, боз үй элементтер болуш керек. Айылда боз үйүбүз бар, калпак жок, Кыргызстанда үй бүлө жок. Үчүнчү, ар бир кыргыздын үйүндө Манас, Семетей, Сейтек, Чыңгыз Айтматовдун китептери, Төлөгөн Касымбеков, Алыкул Осмонов, Кеңеш Султун китептери туруш керек. Ал китепти мен өзүм чыгардым, 40 томдук кылып, белекке берсе болот. Төртүнчү, кыргыз баласы өмүрүнүн аягына чейин жок дегенде бир жолу түндүк тарапта жашагандар Сулайман тоого, түштүк тарапта жашагандар Манастын күмбөзүнө Куран окутуп коюш керек. Бешинчи, ар бир кыргыздын баласын эркек баладан бирден жылкы энчилеш керек. Шаарда жашасаң, айылда тууганың бар, демек аякта жаңы жумушчу орун камсыз болот. Ал жылкы багыш керек. Жылкы бул жөн эле символ эмес, бул капитал. Эртең аны сатып балаңа биринчи бизнести баштасаң болот.
кайра ордуна жылкыны тургузуп койсоң болот. Анан эң соңкусу өзүмө да татаалырагы, ар бир кыргыз баласы жаңы доордон артта калбаш үчүн же англис тилин, же IT технологияны, же компьютердик программаны билиш керек. Бул жагынан энем балдар менден алдыга кетти. Биз болсо ошо кээде эле жанагы интернет басылмаларына карап отурабыз. Ал жагынан биз эски замандын кишиси болуп калдык окшойт да. Кыргыздын каада салтына, тарыхына кайрылып бир кайгырган адам жок да. Акыркы учурда менин эткени китептерди окугандарга аз болуп атат да. Бирок сиз бактыга жараша мына кыргыз элинин руханий маданиятын, кыргыздын каада салт ырымдарын, кыргыздын акылмандыгын, кыргыздын көркөм сөз өнөрүн, кыргыздардын табиатка, жан жаныбарга мамилесин, кыргыз конорчулугун, кыргыздын тамак ашын китеп жазып чыгыптырсыз да. Бул деген чоң эмгек. Айтайын дегеним, акыркы учурларда бир кыргыз элинин элиби же коомчулуктун арасында бир көйгөй жаралды да. Кимдир бийликке келбесин, улутун же болбосо анын тегин сураштырып келишет. Мисалы үчүн ушул эле Курманбек Садичти доңган деп келишти. Эми Сооронбай Жээнбековду Кытай деп келишти. Садыр Жапаровду болсо уйгур деп Кытай келген, ой Кытай жакында биз басып атат. Сизди болсо калмак деп басып бул деген социалдык тармактар сөйдү. Бул суроону бербесек болот. Калмак дешип атат да. Бирок менин баамдашыма караганда сизчелик мына кыргыз элине күйүп, кыргыздын өрүк каада салттарын сактап, момундай китептерди жазгандар жокко сеп. Дастан Саргулов бул акыркы жылдары аябай күйүп жүрөт. Ошол боюнча бир кыргыздарга кайрылып жазып коеюнбу? Түшүнүп бериңиз. Мындай да, казак элинде жакшы макал бар. Өсөр улдун балдары бири-бирин баатыр дейди. Өспөс улдун балдары бири-бирин капыр дейди. Жанагынтип мынча Акаевди да калмак казак дешчи, Бакиевди Дунган, Сооронбай, Атамбаевди да Кытай, ичкиликпи бирдеме дешчи. Өзбек деген аны. Бул суу чайпалса жегине чыгат дейт. Эл чайпалса тентеги ошондой элдин астына чыгат дейт. Бул жанагы комплекс неполноценности дейт го. Өз уулунан күчтүү чыгып келсе, көрө албастык менен жок бул кыргыз эмес депчи. Анда ким кыргыз? Анда ким кыргыз? Катын калп айтпайт, каңыр ушагат дейт. Биздики биз Сарбагыштын Жантай уулунанбыз. Жантайдын ичинде Изеке, Илеке, Күзеке деген балдар бар. Анан кийин ылдый түшүп кеткенде Ажыгул, Ажыбай. Ошо Ажыбай деген бул 1738 болгон окуя. Музарттан качып келатып, азыр ошо туугандарыбызды таптык, Каракөлдүк Сарбагыштарда Жантай. Биз чоң эмдик Сарбагыштарбыз. Анан кийин бул Белек Солтон Айып санжарасында айтылып жүргөн классикалык санжарада Тоголок Молдонукунда бар, Насирдин Бөбөй уулунукунда бар. Карындашы өзү иниси калмактардан качып келаткан Музартта. Анан Ажыбай катуу ооруп калат. Аны күтөлү десе, калмактар өлтүрүп кетчи деп болот. Анан тиги иниси айтат, акылдуу окшойт да. Мен ушул жерге чыдап кеткеле, таш менен орундап, жеткидей тамак аштап, силер айылга жеткеле. Эгерде мен айыгып чыгып кетсем, ташты ошол жакта көздөй ачып кетем. Өлүп калсам, кийин ушул жакка келип көмүп кетесиңер дейт. Ал чоң кемге келип, укум тукум калсын деп балалуу болуп, аны издеп жүрөт. Музартка барып, таш мындай ачылып кеттир. Ошо Ажыгул бир тууган Ажыбайды издеп, 9 жыл 6 айга чейин издеп келет. Элестетсеңиз, азыркы могу Музарттан чыгып 9 жыл келет, таппайт. Келатып 4 баланы эште келет. 4 бала азыр Ынжым, Индыбай, Маткерим деп коюшат, ал Карөлдөк айылында. Аларды 5 калмакы деп коет да. Алар калмактарда кул болуп жүргөн балдар экен, кыргыз эле балдар. Бирок кыргыздар ошондой деп, мисалы үчүн Оштон бирөө кечип болсо Сарт деп, же бияктан аяка барса Коңкобай деп коет го, ошол сыяктуу кличкасы. Биздин атабыз Ажыгул 9 жыл жүрүп келгенде бир элдин көбү тааныбай калат. Келсе баягы өзүнүн баласы элинчеге турмушка чыгып кеттир. 9 жыл келбедир өтүп да. Итигул тааныйт да. Баласы чуркап чыгат. Ажыгулдун баласы Итигул, ошо Итигулдамыз. Итигулдун балдары Байбото, Шербото, Можу, Торпок, Бөкөнчү.
Байботодон кадимки Санжарбек Данияров деген академик. Шерботодон Алы Тукумбаев атабыз. Биз можуданбыз. Муну айтып атканым, жана калмактарда жүрүп келгенден кийин чоң калмакы деп коет. Чоң кеминин башында биздин урунун кличкасы ошол Гүзекенин балдарын чоң калмакы деп коет. Анан аны кимдир бирөө сүрүштүрүп атып, калмакы десе эле бул калмак турбайбы деп чыккандар бир эки бала интернетте жатат. Аларды билем. Мен ал деңгээлге түшпөйм, себеби жүрөгүңдө, каныңда, денеңде кыргыздын кан ойлоп турбаса, мындай китептерди ким жазат эле? Ал кийин болочоктон да айтылат. Кыргыз эли биз келинчектер төрөп көбөйбөйбүз. Биз тескерисинче бөлөк майда улуттарды кучагыбыз кылыш керек. Биз ошондо көбөйбүз. Биз ошондо күчтүү улут болобуз. Болбосо өзбек туугандар не деген улуттардан чогулган? Же Турциядагы түрктөр не деген улуттардан чогулган? Анан ар бир кыргыздын алдыга чыккан мыктысын күлүгүн бул кыргыз эмес дей берсек, анда Кыргызстанда дегеле кыргыз барбы? Анда бул бир четинен алардын трагедиясы. Себеби кыргыздын ичинен душман истеген, андан өткөн теге эмелик жок да. Бул эмне деп коет Кыргызстанда? Кыжаалаттык. Өзү чыга албайт, чыккан адамды көрө албайт. Анан ошондон адамкерчилигинен, акыл эсинен, интеллектисинен кемчилик таба албай, анан кийин бул бирөө уйгур турбайбы, бирөө калмак турбайбы? Кейде кыргыздарда Кыргыздан да көп кызмат кылган кыргыздарга адамдар болгон. Алар да кыргыз. Мисалы үчүн Герцен Манастан аян алып сүөт тарткан. Герцен жан дүйнөсү кыргыз. Ушул сыяктуу кыргыздарга 1000 эсе кызмат кылган адамдарды кучабыз калышыбыз керек. Кыргыздарды бириге албай атсак, ичинен бөлгөндүн ордуна сырттан келгендерди чоошунтуп, анда Кыргызстанда жашаган элдер эртең бирөөсү бөлөк өлкөнүн кызыкчылыгына, бирөөсү бул өлкөнүн кызыкчылыгына, бирөөсү тиги өлкөнүн кызыкчылыгына өзүбүз бириге албай атып, кантип биз тышкы дүйнө менен атаандаштык болобуз. Кыргызда жет атасын билбеген эр жигит эмес деп коет. Жет атаңызды билесизби? Жет атам эмес, мен 17 атама чейин айтып берейин. Биринчи кадимки Тагай бей, Табайдын баласы Сарбагыш, Сарбагыштан Дөөлөс бакты, Дөөлөстөн Жантай, Жантайдан Сары, Сарыдан Бөрүчөк, Бөрүчөктөн Күзөкке, Тыныбек, Тыныбектен Ажыгул, Ажыгулдан Итыгул, Итыгулдун баласы Можу, Можунун баласы Термечик, Термечиктин баласы Тайгүрөң, Бешкүрөң, Бешкүрөңдүн баласы Токталы, Токталдын баласы Капаш. Анчинен Тагай бей атабызды баары билет. Биздин ушул ата бабалардын ичинен эң баатыр чыккан Бөрүчөк баатыр, аны чоң кеминдегилер жакшы билет. Акыркысы болсо ушул боомго баратканда 16-жылга эстелик курулган. Мына ошол жерде Бишкектен Пишпек уездинен балыкчыга орус казак солдаттары 8 араба ок алып баратканда, ошо чоң кеминден менин Тайгүрөң чоң атам баш болуп келип кармашып, ошол 8 араба окту Кошкорлук, Көлдүк, Чүйлүк кыргыздарга таркатышып, кайра Алматыдан курал жарак келгенче 3 күн кармап турушканда, ошол Тайгүрөң атамды кийин Абдылбек чоң ата менен Каракожурда, Алайда жашап калган, Каракулжада Төлөгөн Мамеев айтып калат, чоң атаңды ошол Тайгүрөңдү көрүп калдым деп. Аны менен кошо атам анда кичинекей кез экен, Гүлчөдө жүрүп 7-классты бүтүп, анан сталиндик репрессия бүткөндө атам Абдылбек чоң атабыз, ал Шабдан баатырдын небереси, өз чоң атабыз Тайгүрөң кайтып келишкен экен. Кыргызга аттын кашкасына таанымал саясатчылардын бирисиз да. Бирок сиздин ошол саясатчылардын көпчүлүгү кандай саясаттан башка өнөрлөрү бар экенин билбейсиз да. Ошо саясаттан башка кандай өнөрлөрүңүз бар? Гүлжан, сиз менин студенттик кезиме кайрып келип атасыз. Акыркы 30 жылда мен ыр окуй эле келем. Ошол жас кезде жазган бир сезимдин оолоткон бир поэзиянын саптары бар. Ал чоң акындык деңгээлде эмес, бирок балким жаштарга жагат болуш керек. Сүйүү темасына арналгандыр. Сезимдеги реновация деп сизге арнап окуп коеюн. Карарган кечте, агарган ойдой, какшыган чөлдө, шаңшыды торгой, куураган бакта кубулжуп булбул, түтөгөн түндө жарк эттиң болбой. Кирдеген өзөн туп-тунук тунуп, муң баскан уйда, муң баскан жайда, каткырыгы көп, чаң боскан жолдо, гүлзардар жайнап, кубанттың анан кууратып туруп,
кузгунду жерге ак куулар конуп, бөксөргөн дайра кайрадан толуп, кургактуу өрөн төгүлдү жамгыр, томсаргон тала токойлуу болуп, кашайган түндө көрүнүп көктөн, саргайган күздө ажайып көктөн, каразгөй десем кандай бир жансың, какшытып туруп мээримин төккөн, түнөрүп барып жаркыды маанай, түгөнүп барып талпынып таалай, соолуган сайда оргуду булак, ызгардуу кышта ысыттың кандай, көр баскан көзгө көрүнгөн нурдай, дудуктуу үйдө угулдуң ырдай, учуруп туруп таштадың паска, көтөрдүң көккө кор кылып кулдай. Каник мырза, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Эфирге келип, кыргыздын улуттук идеологиясын, кыргыздын унутулуп бара жаткан өрк каада салттарын, макал лакаптарын кайра кыргыз элине салган үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир кыргыз жигити сиздей болуп кыргыз деп жансын, ар бир кыргыз элим деп күйсүн, кыргыз элине ынтымак каалайбыз. Рахмат Гүлжан, бүгүнкү маегибиз лирикалык чегинүү сыяктуу болду. Саясат менен, бирок улуттук нарк, улуттук көрк, улуттук асыл дөөлөттөр эч убакта унутулбайт. Ушул темада мен саясатчы болуп келгени биринчи маегим болуш керек. Сиздер ушул жан дүйнөлүк козгогон маекке чакырганыңыздарга мен 1000 мерте рахмат айтам.